ошол кандарды бруцеллез оорусун аныктап атабыз. Вет врач Аида Ырысбаева 20 мүйүздүү малдын канында бруцеллез оорусу бар жогун изилдеп жатат. Өткөн жылы ветеринардык лаборатория 15 миңден ашуун малдан анализ алып, текшерүүдөн өткөргөн. Анын жыйынтыгында бруцеллез Сибирь жарасы жылкы баласында кездеше турган генги сыяктуу 200гө жакын мал оорулары аныкталган. Нарын аймактык ветеринардык лабораториясынын серология бөлүмү мал жандыктарынын 10го жакын дарттарын аныктайт. ЭАПтын талаптарына шайкеш келе турган 3 миллион 354 миң сомдук жаңы жабдуулар алынып, шарттар жакшырган. Ошону менен катар вет врачтар атайын окуулардан өтүп келишкен. Оорусунун аныкталганы 169 баш уйдан чыкты, букадан 3 баш, кочкордон 1 баш аныкталды. Хламидиоз оорусуна болсо кочкордон 3 баш аныкталды. Бул дөбөлүүдөн 1, нарын шаарынан 2 баш. Ал эми жылкынын жана генги деген оорусу бизге жылкыдан кийинки 817 баш жылкынын каны келип, анын ичинен 14 баш оору аныкталды. Эми лабораториядагы бруцеллез жугуштуу эпидемит, жылкынын маңка жана кеңги ооруларынын текшерүүлөрүнүн жыйынтыктары эл аралык стандарттык талаптарга жооп берет. Биринчилерден болуп серология бөлүмү эл аралык аккредитациялык сертификатка ээ болду. Чет мамлекетке биз текшерип аныкталган малдын продукциясы ЭАПке кирген мамлекетке өтө алат. Жана кайсы оорулар менен аккредитациядан өттүк, ошондо айта кетейин, бруцеллез оорусу, жылкынын генги, сап, инфекционный эпидемит, жугуштуу эпидемит, ошо 4 оору менен өттүк. Жаңы эле аттестат аккредитация алып, ушу буюрса ишибиз дагы алдыга жүрөт деп толук ишенип, толук мүмкүнчүлүгүбүз бар деп турган чагыбыз. Сертификат Кыргыз аккредитациялоо борбору тарабынан берилип, эми облустун экспорттук мүмкүнчүлүгү жогорулады. Изилдөөдөн ийгиликтүү өткөн продукциялар Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттерге экспорттоо тоскоолдуксуз чыгат. Бизди жүргүзгөн изилдөөлөр жанагы эл аралык Айлак деген мамлекет аралыгында 161 мамлекет анын курамында. 161 мамлекет тааныйт биздин изилдөөлөрдү. Ошондой эле Евразес бажы биримдигине кирген 5 мамлекеттин ортосунда ушул сертификат аркылуу бизди тааныйт. Себеп дегенде мына могу жердеги эл аралык өзүнүн эмблемасы бар. Биздин протоколдордо бүт ушундай изилдөөлөр ушундай протокол менен келет. Аталган лабораторияда мал жандыктардын бактериологиялык, серологиялык, паразитологиялык ооруларын аныкташат. Ошондой эле тамак аш коопсуздугун алдын алууда эт, сүт, жумуртка, балык, бал сыяктуу бир катар айыл чарба азыктарындагы антибиотиктердин калдыктарына, тамак аштын жарактуулугуна изилдөө жүргүзүлөт. Гүлира Туратбекова, Бексултан Жолдошбеков, аймактар үчүн.